Biz mına paran bulabыз, үй салуу жайын bulabыз. Өмүрбек Чиркеш Текебаевдин, Баяман Эркинбаев. Бүгін 8 август 2025 жыл Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Алишер Навай атында эс алуу паркында бүгүнкү күндө снос, башкача айтканда мыйзамсыз курулуштарды, капиталдык курулуштарды алып салуу иштери жүргүзүлүп атат. Негизинен бул жерде жалпы 11 бирдик бүгүнкү күндө 1,5 жыл, 2 жылдан бери соттук иштери жүргүзүлүп атат. Соттук иштердин жыйынтыгы менен жер тилкеси муниципалдык менчик башкармалыгына өткөн. Бирок жердин үстүндөгү курулуштар бүгүнкү күндө менчик ээлеринде турат. Бирок биз бир нерсе жолу архитектура, тиешелүү кызматтар, земинспекция, муниципалдык менчик башкармалыгы менен берилген эскертүүлөргө карабай бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп тургандай ишмердүүлүгүн толук жүргүзүп жатат. Бул жерде атын айтып кетсек, бул жерде жөнөкөй адамдар ээлик кылган эмес. Бул жерде Өмүрбек Чиркеш Текебаевдин дагы имараты жайгашкан. Өзүңүздөр билгендей жогорку кеңештин депутаты болгон, жогорку кызматтарда иштеп келген. Андан тышкары Чолпон Султанбековнанын дагы бул жерде жогорку кеңештин депутаты, бир нерсе спикер болгон. Бүгүнкү күндө анын дагы имараты бар экендиги аныкталды. Андан сырткары Баяман Эркинбаевдин дагы палван, анан Алыш деп эки капиталдык курулуштарды ээлик кылат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй ээлик кылган капиталдык курулуштарды бир нерсе каралбай, кароосуз калган. Биз азыр жеринде карап туруп, бардыгын снос иштерин жүргүзүп, тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Бир эмес, бир нече жолу буларга эскертүүлөр берилген. Эми өзүңүздөр билгендей, бир адам эмес, мэри ар дайым бир нече адамдардын укугун коргоп келет. Эми айтайын дегеним, эс алуу жайы парк болгондон кийин, жашыл аймак болгондон кийин, бул жерде элдер достук болуп, бардыгы элдин пайдалануусунда болуш керек, бир нече адамга кызмат кылбаш керек деген Жеңишбек Шермоватовдун тапшырмасы менен бүгүнкү күндө снос иштери жүргүзүлүп атат. Имараттар бул жакта жалпы 11 бирдиктен бул жакта 4 объекти корук зонага кирбек. Ал эми 7 объект Акбура дарыясынын 50 метр корук аймагына кирет. Бул өз учурунда тиешелүү кызматтар эскертүүлөрдү берип, немелерди корук зонасын бошотуу боюнча бир нече иштер аракет болгон. Бирок мындай саясий эрк болуп аягына чыккан эмес. Бүгүнкү күндө Жеңишбек Шермоватовдун тапшырмасы, саясий эрки менен бүгүнкү күндө толугу менен снос иштери бүгүнкү күндө жүргүзүлүп атат. Сөзсүз түрдө менчик ээлери менен биргеликте болуп атат бул нерсе.